Видеону көрөрдөн мурун каналга катталыңыз. Эгер катталбасак эмне болот? Түшүнбөгөндөр. Анда президент айткандай болот. Чыгышка барай. Чыгышка. Тамаша болчу да. Достор, бүгүнкү тема эмне жөнүндө болот деп сиздер дагы күтүп жатсаңыздар керек. Албетте бүгүн сиздер көрүп турган видеодогу маалыматты Кыргызстандагы мыкты тарыхчы же болбосо географ мугалимдер өз гана билбесе, анча-мынча адамдар билбейт болуш керек деп ойлойм. Бул темага өзүм дагы кызыгып, бирок эч бир чыгынып, изилдей албай жүргөм. Негизинен бул видеодогу маалыматты ар бир кыргыз жана кыргыз элибизди сүйгөн, элибизди сыйлаган, чыныгы чыган, кылыктуу кымчабел ар бир кыргыз өзүн кыргызмын деп эсептеген адам билиш керек деп ойлойм. Андыктан видеону тыңшап көңүл буруңуз. Алгачкысында жеңилинен жана 90% кыргыз адам билгенинен баштайын. Кыргызстан Орта Азиянын түштүк-чыгышында жайгашкан мамлекет. Негизделген тарых датасы 840-жыл. Кыргыз каганатынан башталат. Эгемендүүлүк күнү 1991-жыл баш оона айынын 31. Мамлекеттик тили кыргыз тили. Борбор шаары Бишкек. Өлкө ажоосу Сооронбай Жээнбеков. Мамлекеттик дини ислам дини. Аянты 199.951 километр квадратты түзүп, дүйнөдөгү жеринин кенендиги боюнча 97-орунда турат. Калкынын саны 6.140.200 адам. Акча бирдиги кыргыз сому. Домени .kg. Телефон коду +996. Бул маалыматты бүтүндөй элибиз билсе керек. Эми сиз билбеген жана сиз билгиңиз келген маалыматка кулак түшүп, билимиңизди өркүндөтүңүз. Мекенибизде 80ден ашык улуттардын өкүлү жашайт. Өлкөбүздүн 4/3 бөлүгүн тоолор ээлеп, эң бийик чокусу Жеңиш чокусу. Бийиктиги 7439 метрди түзөт. 7 область бар экенин билебиз. А канча район бар? Канча шаарча бар? Канча айыл өкмөт бар? Райондордун аянты боюнча эң чоң район кайсы? А калкы боюнча эң көп район кайсы? Эгер бирөө келип ушул суроолорду сураса, билбейм деп жооп бергенден уялам мен, чын айткандачы. Албетте, сиз дагы уяласыз. Бирок билип алсаңыз андан жакшы. Көрсө, өлкөбүздө 40 район, 28 шаарча, 423 айыл өкмөт бар. Чүй облусунун желеги мындай. Борбору Бишкек. Аянты 20.200 километр квадрат. Калкы 814.900 адам. Ысык көл. Борбору Каракол шаары. Аянты 43.100. Калкы 444.500. Талас облусу. Борбору Талас. Аянты 11.400. Калкы 231.800. Бул облус аянты боюнча эң кичинеси. Нарын. Борбору Нарын. Калкы 262.100 адам. Жери 45.200 километр квадратты түзүп, эң чоң облус болуп эсептелет. Ош облусу. Калкынын саны 1.130.900 түзүп, адамдын көптүгү боюнча 1-орунда. Ал эми аянты 29.200 километр квадратты түзөт. Ошондой эле калкынын саны боюнча 2-орунда Жалал-Абад облусу 1.036.700 адам жашаса, жери 33.700 километр квадрат. Эң жаңы область Баткен. Аянты 16.995 километр квадратты түзсө, калкы 441.100 адам жашайт. Калкынын саны боюнча райондор арасында эң көп эл Кара Суу районунда 348.645 адам. Чек арасы жана аянты боюнча эң чоң район Ат башы 19,1 километр квадратты түзөт. Жана башка дүйнөдөгү Бахрейн, Кувейт, Ливан жана башка 68 мамлекеттен чоң болуп эсептелинет.
Достор, эгер сиз менин каналымда биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, анда подписаться кнопкасын басып коюңуз. Эгер сизге видео жакса, лайк басыңыз. Жана башка кийинки видеолордо эмне жөнүндө билгиңиз келсе, ошону комментарийге жазсаңыз болот. Сиздер менен Анварбек Ашымов болду. Бул темага өзүм дагы кызыгып, бирок эч бир